Кандайдыр бир илимий далилдери жок, бирок адам төрөлгөндөн биринчи айында реалдуулук менен аралашып, анын болочу адаттары менен психологиясы калыптанат. Январдын эркеги. Бул эркектер өтө шашма жана тартынбаган адамдар болушат, бирок калп айтканды билбейт. Аны баалаш керек. Январдын мырзалары аларды каалаган максатка жеткирүүчү лидерлик сапат бар. Эгер сиз анын өзүмчүлдүгүн кечире алсаңыз, анда ал сизди бактылуу кылат. Февралдын мырзалары. Кызыктуусу, февралдын эркеги бир убакыт эле күчтүү жана жумшак, көңүл мүнөздүү болушат. Анан дагы келечек тууралуу дайым ойлонуп турат. Ошентип маанилүү чечимдерди бат жана туура кабыл алгандыктан бул анын күчтүү сапаты болуп саналат. Эсиңерде болсун, ал үчүн үй бүлө ыйык нерсе. Ошондуктан анын чынчылдыгынан эч качан камсанабаңыз. Марттын мырзалары ар кандай авантюраларга катышканды жактырбайт жана эгер өзүнүн чын экенине ишенсе, эч качан бирөө менен макул болбойт. Ал катуу тартипти сактайт. Ошондуктан айланасындагы адамдарды дагы ошондой болуусун талап кылат. Мамилелерде лидерлик позицияны тандабайт. Ошондуктан ресторан менен кинону өзүңүз эле тандай берсеңиз болот. Апрелдин эркеги. Перфекционисттер бардык нерседен идеалга жетүүнү максат кылышат. Өзүнүн экинчи жарымына абдан назик жана жумшак көңүл болот. Бирок керектүү кезде катуу дагы болуп кое алат. Маани берүүчү кичинекей пункт абдан тазаны жактырган адам. Майда чүйдө тактарды кечирбейт. Майдын эркеги. Майда төрөлгөн мырзалар бардык нерсени дайым өзү каалагандай кылат. Ошондой эле өз күчүн эсептей билишпейт. Ошондуктан алардын ишке ашпай калган нерселери арбын болот. Өзүнө кайдыгер болгондорду көтөрө албайт. Ал эми коллегаларынын арасында авторитеттүү болушат. Июндун эркеги. Июнда төрөлгөн мырзалар коомдун көз карашына башын оорутпайт. Себеби алар өзүнүн кыйындыгына 100% ишенишет. Бирок анткендин себеби бар. Айымдарды өзүнүн акылы жана сүйкүмдүүлүгү менен тартат. Июлдун эркеги. Бул айда төрөлгөн мырзалар абдан жай баракат жана сабырдуу болушат. Ниети таза эмес, адамды жанына жолотпойт. Бирок ишенчектигинин айынан көп жабыркайт. Жакындарынан ага кээ бир убакта жетишпей турган коргоо менен коопсуздукту издейт. Августта төрөлгөн мырзалар. Бул эркектер ишенимдүү адам жана мыкты ата болушат. Адамдарга жардам бергенди жактырышат. Себеби ал ага рахат алып келет. Элдерди эң жакшы башкара билген мыкты жетекчи болот. Бир нерсени 2 жолу айтканды жактырбайт. Анын стили кыскалык жана нускалык. Сентябрдын мырзалары. Сентябрдын эркеги болуп жаткан нерсенин көңүл чордонунда болуусу үчүн достору менен коллегаларынын назарына муктаж болушат. Алардан жакшы башкарма чыгышы мүмкүн. Себеби оңой эмес кырдаалдарда дипломаттык талантын көрсөтөт. Бош убактысын үй бүлөсү менен өткөргөндү жактырышат. Октябрдын эркеги. Октябрдын эркегинде логика менен интуиция жакшы өнүккөн. Бул эркектер өз герт башына тиешеси жок жоруктарды кылганга жакын, бирок андан өзүнө пайда чыгара алат. Кыздар абайлагыла, эгер алардын алдына милдет же сүйүү деген тандоо койсоңор, ойлонбостон биринчисин тандайт. Ноябрдын мырзалары. Ойчул жана олуттуу, сабаттуулукту баалайт жана ар ким менен тил табышат. Мамилечил. Бирок жалгыздыкта болгусу келген көз ирмемдер дагы болот. Эгер ушул эркекти тандасаңыз, анда билишиңиз керек. Ал олуттуу мамилеге муктаж. Жайлуулук менен тынчтыкты жактырып, бош убактысында үйүндө болгонду тандайт. Декабрдын эркеги. Бул айда төрөлгөн мырзалар эмгекчил жана дымактуу болот. Жашоодо өзгөлөрдү жакшы көрөт. Себеби бир түрдүүлүктөн бат тажайт. Мамиледе өтө эле консервативдүү. Анын аялы жумушта иштебеши керек. Себеби ал өзү үй бүлөсүн жалгыз камсыздай алат. Бул маалыматтар Анан Чегит KG сайтынан алынган.